Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана мугалимдер. Мен бул видеодо Исхак Разаковдун кыскача өмүр жолун жана учкул сөздөрүн айта кетем. Караңгыда көз, капилеттен сөз тапкан, кемеңгерлердин ой толгоосун, таанышман көргөчтүгүн, кеп казнадан тартуулап турган чагыбыз. Мамлекеттик ишмер Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрында азыркы Баткен облусунун Лейлек районунда Шахтордун үй-бүлөсүндө туулган. 8 жашында томоло жетим калып, Кончес шаарындагы балдар үйүнө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп интернатында билим алып, 1925-1929 жылдары Ташкенттеги Өзбек агартуу институтуна окуган. Ал эми 1931-1936 жылдары Москвада билимин уланткан. 1936-1941 жылдары Өзбекстандагы мамлекеттик жооптуу иштердин биринде иштеген. 1945 жылдары Кыргызстанда Кыргыз ССР элдик комиссарлыгын жетектөө үчүн жиберилген. 1950-1961 жылдары Кыргызстандын коммунистикалык партиясынын биринчи катчысы болуп эмгектенген. Ал мекенинде 16 жыл бою жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп, өлкөнүн жана маданияттын өсүп-өнүгүүсүнө чоң салымын кошкон. Исхак Разаковдун учкул сөздөрү. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чапалдыгыңдан корк. Коом деген сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бүгүн бүткөрүүгө мүмкүн болбогон ишти эртең бүткөрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып ойлонуу зарыл. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба. Калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм. Ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс. Касташуудан кач, бирок адилеттүүлүктөн тайба. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түпөлүк жашатат. Ишти акыл менен иште. Эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Сезимди акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.